Assalamu алейкум, кандайсыздар? Азыр тооктун үнү, иттин үргөнү угулса, демек таң калбай эле коюңуздар. Мен сыртта туруп запись жаздырып атам. Бүгүн биз манты жасайбыз. Мамамдын фирменный мантысын. Мантыга керектелүүчү картошка, пияз жана эттен калган эч майларды, эттин майларын баардыгын туурап, аралаштырып, баса кичине да укроп коштук. Анан татымына жараша туз, мурчтан сээп, жакшылап аралаштырып алган соң мынтип алдын ала жайылып даярдалган камырды салып чыгабыз. Мамамдын мантылары илгерки макен чоң апамдын мантыларындай аябай берекелүү, келин кайнененин сооласынан деп коет экен. Канткени менен баягы жугушат да. Илгери чоң апам дагы ушинтип чоң мантыларды жасачу эле. Бул ирет мамам дагы ушундай. Менин 3 мантым, мамамдын 1 мантысына туура келет да. Аябай чоң. Анын самсыларды да аябай чоң кылып даярдайт болчу мынакей. Биз дагы азыр мамам экөөбүз өткөн кеткенди сүйлөшкүчө мантыларды даярдап, түйүп, жасап жатабыз. Эне менен сүйлөшүп, ал экөөң бирге чогуу убакыт кетирип жасаган кандай сонун. Бул күндөр дагы эстелик. Эмне демекчимин, мамамдын жашоосундагы азыр лайфхактар менен сиздер менен бөлүшөм. Анан өзүңүздөрдүн жашооңуздарга мүмкүн керек болот. Түйүлгөн мантыларга үстүн тамак жасаган май менен майлап чыгат экен, үстүн мынтип видеодон көргөндөй. Себеби манты бышканда үстү катып калбайт дагы, анан сонун болуп чыгат. Экинчи лайфхак азыр видеодон көрөсүздөр. Мынакей мой чараны түбүн тешип койгон. Жараксыз болгондон кийин деп сыры өчүп кеткенден кийин тешкен дагы. Анан буну оромо бышыргыч кылып койгон. Кантип оромо бышырабыз? Мынакей буну казанга салабыз дагы. Анан мынтип коебуз. Анын үстүнө мынтип туруп коюп туруп оромо бышырабыз. Мынакей казанга койгондон кийинкисин дагы көрсөтөйүн. Менин видеолорумду жакындан көрүп аткан инсандар, айтсаңыздар керек, эмне эле бардыгы ачылып чачылган деп. Быйыл курулуш иши болуп аткандыгына байланыштуу аябай жүдөп кыйналып жатабыз, бирок ага карабай иш токтотпой өз калыбында уланууда.